Жаңылыктар маалымат программасынын кечки толукталган чыгарылышы эфирде. Амансызбы? Алгач кыскача маалымат менен тааныша алыңыздар. Кадамжайда жол кырсыгынан 4 жаран каза болуп, дагы 3 ооруканада. 2025 жылы Баткенде 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата 15 объект ачылса, жыл соңунда 11 объект пайдаланууга берилди. Баткен шаарындагы тестатым жайлары текшерилди. Ушул жана башка кабарлар менен тааныштырууну баштайбыз. Кырсык Кашкабактын ортосунда. Ушул жылдын 17 февралында Кадамжай району аркылуу өткөн Ош-Баткен Разаков автожолунун 128-чакырымында жол кырсыгы катталды. Анда 1996 жылы туулган жаран оор жүк ташуучу автоунаасын чыгыштан батышты көздөй башкарып бара жатып, каршы тилкеге чыгып кеткен. Мындан улам каршы тилкеде келе жаткан 1998 жылы туулган жаран башкарып бараткан жеңил автоунааны сүзүп кырсыкка учураган. Натыйжада 4 жаран каза болду. Алар жубайлар, апасы жана 8 айлык Маркай болгон. Дагы 3 жаран денелеринен алган жаракатынан улам Кадамжай шаардык ооруканасына жеткирилген. Бул факты Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтардын электрондук журналына катталып, териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Аскер прокуратурасы Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгы менен биргеликте кызмат ордунда турган учурда кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланууга шектелген Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы айрым кызматкерлерине карата бир катар тергөө жана оперативдик иш-чараларды жүргүздү. Бул тууралуу УКМКдан билдириште. Маалыматка ылайык, аталган иш-чаралар мыйзамдардын чегинде гана бардык процессуалдык нормаларды сактоо менен ишке ашырылды. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча принципиалдуу кадрдык чечимдер кабыл алынды. Мыйзамдарды бузууга жол берген адамдар ээлеген кызматтарынан бошотулуп, улуттук коопсуздук органдарынын курамынан чыгарылды. Аныкталган фактылар боюнча материалдар мыйзамда белгиленген тартипте акыркы укуктук баа берүү үчүн тиешелүү органдарга өткөрүп берилди. Ошондой эле УКМК ээлеген кызматына карабастан ар бир кызматкер мыйзам алдында жеке жоопкерчилик тартаарын белгиледи. Баткен облусу 2025 жылдын жыйынтыгын чыгарды. Жыйынга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев, облус башчысы Айбек Шаменов жана район шаар башчылары, жалпы облус активи катышты. Негизинен облустагы социалдык экономикалык абал талкууланып, аткарылган иштер тууралуу айтылды. Темага келен Кундуз Жоробекова токтолот. 5 мүнөткө чейин убакыт берсек, кандай сунуштар бар? Урматтуу коллега мүчөлөр. Жыл жыйынтыгын чыгарган коллегияда алгач облус башчысы Айбек Шаменов аймактагы аткарылган иштер тууралуу маалымат берди. Анда социалдык экономикалык өнүгүү көрсөткүчтөрү, бюджеттин аткарылышы, инвестиция тартуу, жаңы жумуш орундарын түзүү, инфраструктураны жакшыртуу жана калкка көрсөтүлүп жаткан кызматтардын сапаты тууралуу кеңири баяндама жасалды. Айрым тармактарда улуттуу өсүү байкалып, кээ бир тармактарда стабилдүүлүк сакталды. Негизинен макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн ичинен бири капиталдык салымдар көлөмү аткарылбагандыгын эске алганда, калган бардык тармактарда өсүү темпи байкалды. Өнөр жайынын физикалык көлөмү 23,3%, айыл чарбасы 6,6%, рыноктук тейлөөлөрдүн көлөмү 16,9%, чекене товар жүгүртүүнүн көлөмү 20,3%, калкка кызмат көрсөтүүнүн көлөмү 3,6%, инфляция деңгээли 9,2%. Бир айлык орточо эмгек акы 12,6%да өскөн. Андан соң район акимдери, шаар мэрлери да 2025 жыл ичинде жасалган иштер тууралуу маалымат беришти. Жыйында жетишилген ийгиликтер менен катар орун алган кемчиликтер да белгиленип, аларды жоюу боюнча конкреттүү тапшырмалар берилди. 15%га Лейлек району түшүп кетиптир. Сиздердин дагы булачы, урматтуу коллегалар, эгерде чынында эми баягы дан эгиндерди биз планга өтүп атабыз. Бирок эгерде ошо планга чыкпай калсаңар, анда башка кайсы өсүмдүктөрдү көбөйттүңөр? Ошону анализ кылыш керек да. Макул, балким дыйкан дан эгиндерди өстүрбөй же эккен жок. Бирок башка бакка өтүп кетиши мүмкүн, же башка өсүмдүктөргө өтүп кетиши мүмкүн, май өсүмдүккө өтүп кетиши мүмкүн. Ошону анализ кылып, ошону айырмасын бериш керек да.
Жыйындын жүрүшүндө Бакыт Төрөбаев өзгөчө айыл чарба тармагында аткарылып жаткан иштерге токтолду. Тагыраагы дыйкан фермерлерди колдоо багытында жетиштүү шарттар түзүлүп жатканын, ошондой эле жеңилдетилген насыялар берилерин белгиледи. Бул багытта жергиликтүү жетекчилерге айыл чарба өндүрүшүн арттыруу, дыйкандарга өз убагында колдоо көрсөтүүнү тапшырды. Сиздер эске алып койгула, урматтуу коллегалар. Мал чарба өнүктүрүү боюнча 3%-дын Айыл банк элдик банк боюнча. Үйрөнчүлүк чарба өнүктүрүү боюнча 3%-дан кредит бар. Айыл банк, СК банктан. Кооперативке эгерде ким түзсө же үлүш жерлер менен биригип бир кооператив болсо, ушуларда бириккен товар өндүрүүчүлөр деп ушундай каржылоо булагы бар. 6%-дан ал кредит бар. Анан кийин кластер деген кредитибиз бар. Анан 2%-тен азыр мына бир айдын ичинде дагы тамчылатып сугаруу системасында 2%-дын кредитти беребиз. Ал өнүктүрүү фонддон берилет да. Аяка 1 миллиард сом бөлүп атабыз. Ошону сиздер эске алып койгула, урматтуу жетекчилер. Жыйында белгиленген көрсөткүчтөргө ылайык облуста зордук зомбулук фактыларынын саны өсүп жатканы, ошондой эле таза суу боюнча көйгөйлөр бар экени айтылды. Бул багытта тиешелүү жетекчилерге алдын алуу чараларын күчөтүү, түшүндүрүү иштерин активдештирүү жана маселелерди жеринде ыкчам чечүү керектиги айтылды. Ошондой эле бардык тийиштүү кызматтар биргелешип, координацияланган тартипте иш алып баруу зарылдыгы белгиленди. Республиканын башка облустарына салыштырмалуу биздин облустта бир топ өсүш байкалды. Анын ичинде 2025 жылдын ичинде ошо үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен оор өтө оор адам өлтүрүү фактылары да катталган. Ошон үчүн мына урматтуу ушу жерде жетекчилер баарыңыздар отурасыздар. Ушул багытта чогуу бирге мыйзам негизинде чогуу бирге жумуш алып барсак, мен ойлойм жакшы бир ийгиликтерге жетебиз. Себеби мына өткөн жумада эле Баткен районунда бул жума айында ушундай факт катталды. Кыска мөөнөттүн ичинде 3 жолу бир үй бүлөдө зомбулук болуптур. Ал кишинин үстүнө иш козголуп камап салды. Мына Лейлек районунда да өткөн жумада аныкталды бир факт. Бир үй бүлөдө 5 жолу үй бүлөдө зомбулук болуптур. Бир кыска мөөнөттө эле. Азыр кечээ тапшырма бердик. Ал факт боюнча да иш козголуп, буюрса кишини да камайбыз. Ушундай көрүнүштөр быйылкы жылда болбош керек деп ойлойм. Коллегиянын жыйынтыгында алдыдагы жылга карата артыкчылыктуу багыттар аныкталып, тиешелүү жетекчилерге так милдеттер жүктөлдү. Кундуз Жоробекова, Абдыраш Саттаров, жаңылыктар. Баткен шаарындагы тест татым жайларында санитардык абалды текшерүү боюнча рейд жүргүзүлдү. Адистер тамак аштын коопсуздугу, кызматкерлердин гигиенасы жана жайлардын жалпы тазалыгын көзөмөлгө алып, айрым мекемелерде кемчиликтерди аныкташты. Текшерүү иштери Баткен райондор аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору тарабынан уюштурулду. Мына не бул? Карындашым. Жок, бул үйдөн да кылбайт да. Уят эмес, Мына тамак жейсин, муну көрүп туруп, апеттин болобу, болбойбу? Үйгөдө ушундай болобу? Кызым, өзүңөр билип алып таштап эле жууп келип. Баткен шаарында бир катар тест татым жайларында санитардык талаптардын сакталышын текшерүү иштери жүргүзүлдү. Рейдтин негизги максаты калкка сунушталып жаткан тамак аштын коопсуздугун камсыздоо, санитардык нормаларды көзөмөлдөө жана мүмкүн болгон тобокелчиликтердин алдын алуу болуп саналат. Ушуга даяр болушуңар керек да туура. Биз келсек, келбесек дагы ушуга даяр болушуңар керек. Жана мен айткандай эле башка региондордо ушундай тамак аштан уулануулар тест татымдар да болуп атат. Ошон үчүн келип силерге түшүндүрүп айталы деп, ушуларды жойгула кемчиликтерди ушинтип жүрөбүз да силерге, туурабы? Мурда дагы келип кеткенбиз, айтканбыз. Мынабу эмеңер залыңар эми мындай талапка ылайыктуу эле, бирок биягы талапка ылайыктуу болбой жатат да. Мына азыр жууганды билбей жатабыз. Мына арчып коюп эле бул канчалаган адамдар келип бул жерде тамактанат, туурабы? Туура элеби? Салфетка барбы? Салфетка бар. Канчалаган адамдар келет. Алардын ичинде кургак менен ооругандыр бар, сарык менен ооругандыр бардыр, туурабы? Текшерүү иш-чараларын Баткен райондор аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун адистери жүргүзүп, азык-түлүктөрдүн сакталуу шарттары, кызматкерлердин гигиеналык талаптарды сакташы жана жалпы санитардык абал каралды. Муздак суу. Манетте мына отход мына турат, мына кара бул
Jaz bolsa çimin-çirkeydi bari köbeyet. Kanalizatsiyaga ruxsat berelek berdi. Ya kanalizatsiya bolsa bunu başka jaka aparıp tögüşüňer kerek da. Tazalyk menen toğra kelişimler bolup töwerdi musurlar tazalyk alıp ketet. Mana ondaýlarda adam bolat, mal jandyklar alıp ketet toğra. Munalardy garaýan bolboýt da. Bunu özдөр kel alıp ketet deydi. Silerge 2-nji kwartalga je bolsa bide plany kılıp turup kelip tekşerip turup ştraf salar. Je bolsa jawabız. Uşulardyň baryny retleşdirip koýgan jakşy bu, je 23 000 төлеген jakşy bu ştraf. Je bolsa bu ýerde jawap koýup sowdaňary toktatyp koýgan jakşy bu. Kimiz jakşy. Mana olaryň baryny mındaç aýtkanda antisanitariya ekende, gruby aýtkanda keçirip koýsaňar, orusça aýtkanda bardak dep koýat da. Onu bardagy kantyt. Keçirip koýgula jakşy emes. Mınday jer bolboýt. Алгач аты жөнү көрсөтүлбөгөн тамактануучу жай текшерилип, андан соң Алтын Орду ашканасы санитардык талаптарга жооп бербегени аныкталды. Ал эми Ханами, Бургер жана Замзам тамактануучу жайларында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, алардын ичинен санитардык талаптарга жооп бергендери да бар экени белгиленди. Silerge sunuşlarınızı verip ketkenlik tuğrabı. Kelgenden ki mana çoğu görüp atarız, jakşı oldu. Medisinalı karaudan toluk ötsüňör, şkaftardı kılıpsıňar, dağın bir жаңылык, universalny halanny kitap gelipsiňer, bunday halanny geçerde jok. Aslında saktalat, üstüde gatoy produksiyalardy beresiňer, realizasiya kılganda açık koyasyňar, realizasiya kılganda üstüne jogap koýasyňar. Saýabay jakşı emeken. Siler başkalarga hem ülgü bolgular. Başka şunday testatımlar var. Ülgü varıp körgözüp, oşalarga aýtdylar, mına bizdey bolgular dep. Egerde mol oturgan bolsa, wagt mezgil bolup kalsa, şahardagy testatımlar baryny çoğultup, silerge alp gelip, silerdi ülgü kılıp körgözöbüz. Bolabı? Мындан тышкары ишкерлерге санитардык нормаларды сактоо боюнча түшүндүрмөлөр берилип, аныкталган кемчиликтерди жоюу боюнча тиешелүү эскертүүлөр тапшырылды. Белгилегендей, мындай текшерүү жана түшүндүрүү иш-чаралары жарандардын ден соолугун коргоо жана тамак аш коопсуздугун камсыздоо максатында мындан ары да уланат. Шарлотта Эшматова, Бексултан Гайратбек уулу, жаңылыктар. Мындай эч кандай маркировка деген жок. Маркировка жок болот. Маркировка жок экен. Mana eşteki, ben kullanıyorsun bana anı. Tuttu. O işte geldi, koşturup da bunu niyet kapalı işlerinde. Nasıl niyet gidip koşturup. Башка кабарлардан Баткен шаарында улуттук дем дүйнөлүк бийиктик форумунун биринчи этабы өттү. Иш-чарада улуттук маданий өнүгүүнүн багыттары жана мамлекеттик саясатты ишке ашыруу маселелери талкууланды. Форумга маданият жана илим өкүлдөрү катышып, ачык форматта пикир алышты. Жыйынтыгында облустук этапка катышуучулар тандалды. Бүгүнкү эме баарына эле белгилүү, биздин жакында президентибиз Садыр Жапаровдун улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу аттуу жарлыгы чыкты. 2024 жылдын 18 январындагы 369 жарлыгы чыкты. Бул жарлык биздин кийинки күндөрдө эгемендүүлүктөн кийинки 10 жылдардан кийин биздин баягы өзүбүздүн салттуулугубуздан бир аз четтеп, өзүбүздүн мурдагы ата бабаларыбыз калтырып кеткен салттуулуктарыбыздан, улуттук баалуулуктарыбыздан бир аз четтей түшкөндөй болдук. Анан мына ушул өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызды бекем сактап, аны кийинки мураска татыктуу өткөрүп берүү максатында жазылган жарлыгын талкуу максатында өткөрүлүп атат. Шаардык деңгээлде биз бүгүн мына форум уюштуруп атабыз. Форумдун негизи жүрүшүндө шаар деңгээлдеги ишканалардын өкүлдөрү, ошондой эле илимий интеллигенциянын өкүлдөрү, жалпы коомдо ишмердүүлүгүн жүргүзгөн ишканалардын өкүлдөрү менен биргеликте форум өткөзүп атабыз. Форумдун негизги максаты ошол өзү белгиленип айтылгандай эле улуттук дем бийиктик оңгу жолу, ушул улуттун идеологиясына багыт берген жарлык боюнча ушул кеңири талкуу болуп, кийинки өзү негизи бул форум 4 этап менен өткөрүлөт. Ошол 4 этаптын биринчи этабы ушул бүгүн каралып атат.
Баткенде жаштардын фестиваль өткөрүлдү. Ага облустун бардык район шаарларындагы быйыл мектепти аяктап жаткан бүтүрүү класстын окуучулары катышты. Максат жаштардын билим алууга үндөө, туура кесип тандоо жана жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку упай алуу. Максатыга жеткендер канчалык? Жеткендер эмнеге жетти? Баткен шаарында жаштарды билим алууга шыктандыруу, алардын интеллектуалдык тареметин өнүктүрүү жана келечекке болгон ишенимин бекемдөө максатында форум уюштурулду. Ага облустун бардык район шаарларынан келген 200-гө жакын мектеп бүтүрүүчүлөрү катышты. Былтыркы маалыматтар боюнча биздин облустан алтын сертификат алган окуучу чыкпай калган. Биз эми эмнеге албай калдың деп күнөөлөрдөн мурда бир кичине жол жобосун көргөзүп, багыт берип, аларга дем күч берсек, балким жыйынтык болобу деген максат менен бүгүнкү иш-чараны өткөрүп атабыз. ОРТдо канткенде жогорку балл ала алабыз. Кесип тандоодо эмнелерге маани бериш керек, маанилүү нюанстар кайсылар. Анан университет тандап атканда эмнесине карап, кайсы кесиптерди, кайсы жогорку окуу жайлар жакшы окутат, ушулар жөнүндө кеңири маалымат берилет. Аракет кылсаңыздар, биз сөз түрдө колдойбуз. Иш-чараны президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жана жарандык активисттер биргеликте уюштурду. Форумга өкүлдүн орун басары Жаныбек Исаков катышып, бүтүрүүчүлөргө билимдүү, зээндүү жаштар мамлекетибиздин келечеги өнүгүүсүнүн негизги күчү деп белгилеп, алдыдагы жалпы республикалык тестирлөөгө активдүү даярданууга, талыкпай эмгектенип максат коюп, ошол максатка жетүүгө ар тараптан өнүгүүгө чакырды. Өкүл сиздерге ысык саламын айтты. Ошол учурда сиздердин быйылкы жылы чоң ийгиликке жетишериңиздерге Баткен облусунун туусуну, Баткен облусунун атыны көтөрөт деген ишеними чоң экендигин сизге жеткиздилер. Форумга билим берүү тармагындагы тажрыйбалуу жана ийгиликтүү спикерлер чакырылып, алар мектеп бүтүрүүчүлөрүнө жалпы республикалык тестирлөөгө активдүү даярдануу, кесип тандоо, максат коюу, жогорку окуу жайларына тапшыруудагы маанилүү жагдайлар туурасында кеңири маалымат беришти. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө келечек жаштардын колунда деген баткендик жаш ишкерлер окуучуларды шыктандыруу максатында атайын белектер берилерин айтышты. Эгерде ким ушул сертификат алып калса, баштапкы 3 окуучуга ар бирине 50 000 сомдон премия берилет. Бул эмне үчүн ушул премия берилет? Мыкты окуган окуучу бул чет өлкөгө же болбосо башка жактарга тапшырыш үчүн дополнительный кичине расходдор кетет. Ал жака бул жака чыгыш үчүн. Ошондуктан ошол кичине болсо да жардам болсун. Кудай буйрса, мына ошол эле былтыркы менин болгон окуучуларга болгон колдоом быйыл деле өз күчүндө турат. Бүтүрүүчүлөрдү колдогон дагы бир ишкер Ашым Мамажакыпов. Ал жалпы республикалык тестирлөөдөн эң жогорку упай алган окуучуга жана анын мугалимдерине мектеп жамаатына баалуу белектерди камдап койгон. Быйыл iPhone 17 Pro Max койдук. Ортодон эң жогору балл алган окуучуга, анын мугалимине 10 000 сертификат, биздин кофеканадан барып тамактанып кетет. 10 000 сертификат ошол класска, мисалы үчүн А класс алса, А класс общий барат дагы тамактанып кетет. Анан директоруна, ошол мектептин директоруна бизден түбөлүккө кофе акысыз ичет. Ардактуу Исалга чыгып кеткенде дагы бизден акысыз кофе ичкенге дисконтный карта беребиз, именной кылып атына. Жаштар форумдун жүрүшүндө бир топ маанилүү маалыматтарды жана баалуу кеңештерди алганын айтышат. Буюрса келечекте врач болом. Эң жакшы окуп, жакшы ийгиликке жетүүнү каалайм. Форумда ошол алтын сертификатка жетүүдө кандай максат коюш керек, ошол боюнча бизге мотивация берип атат. Бүгүнкү форумда Токтой агайдын айткан сөздөрү айрыкча мага таасир берди. Ийгиликке жетүүнүн сырларын, кантип алтын сертификат алса болот, кантип максат коюу керек жана кантип ага аракет кылыш керек, ошонун баарын айтып берди. Бизге мен үчүн чоң бул жаңылык болду. Biz ушул Кулундай айыл өкмөтүнөн номер 2 мектептен келдик. Biz ушул форумдан бир жакшы маалымат алайын деп келдик эле. Ошону алып атабыз. Энди башталып, кесип тандоо боюнча өттү, математика агай максат коюу боюнча өттү. Ошого карап биз дагы максат кыла беребиз. Белгилей кетсек, жалпы республикалык тестирлөөнүн жеңүүчүлөрүнө жана алтын сертификат ээлерине президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн, район шаар башчыларынын да акчалай сыйлыктары каралган. Өнүгүү борбору болду. Мингүл Көчөрова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар.
Баткен шаарында медиа өкүлдөрү, мамлекеттик кызматкерлер жана жарандык коом бир аянтчага чогулуп, аймактык өнүгүүдө маалымат каражаттарынын ролун талкуулашты. Кыргызстандын аракеттеги медиа платформасы жана жамааттык медиа бирлиги уюштурган иш-чарада медиа жана маалымат сабаттуулугу, журналисттердин коомдук орду, ошондой эле жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүүдөгү кызматташтык маселелери көтөрүлдү. Ошол элдин көйгөйүн чечкенге келип атабы деп контролдоп турса, ал ошол жакта кандайдыр бир экономикалык өсүү бар. Кыргызстандын аракеттеги медиа платформасы жана жамааттык медиа бирлиги тарабынан медиа жана аймактык өнүгүү үчүн биргелешкен аракеттер аттуу талкуу уюштурулду. Иш-чарага шаардагы мамлекеттик кызматкерлер, журналисттер, жарандык активисттер, студенттер, блогерлер жана мугалимдер катышып, медиа тармагынын коомдогу орду жана мааниси тууралуу кеңири пикир алмашышты. Жана өзүнүн оюн айта албагандан кийин балада мээге сиңип калат, что менин мнением, менин проблемам аларга мындайча айтканда маанисиз деп. Талкууда медиа жана маалымат сабаттуулугу, маалыматты талдай билүү жана жерлердеги көйгөйлөрдү чечүүгө жарандардын катышуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалыматтар берилди. Ошондой эле Кыргызстандагы аракеттеги медиа платформасы деген эмне, коомго журналисттер эмне үчүн керек деген суроолорго жооп изделди. Биз чогуу ушул Бишкек шаарында республика масштабында болгон көп иш-чараларды бүтүрдүк. Мыйзам жазуу боюнча, сөз эркиндиги боюнча, журналисттердин, бейөкмөт тараптардын бүт адам укугун коргоо боюнча көп иштер жасалды. Эми биз атайын региондорго келип, ушул региондордо мамлекеттик органдар менен, бул жактагы активисттер менен, блогер, журналисттер менен чогуу региондо кандай көйгөйлөр бар, кантип чогуу аны чечсек болот, иш аракеттерди, кыймыл аракеттерди бириктирип, башыбызды кошуп туруп, Баткен облусунда, шаарында, районундагы болгон бүт көйгөйдү кантип чечсек болот деген маселе менен келдик. Катышуучулар биргелешкен аракеттердин натыйжалуулугун арттыруу, маалыматты так жана ыкчам жайылтууда кызматташтыкты күчөтүү боюнча сунуштарын айтышты. Элдин көйгөйүн көтөрүп чыгып, анын чечилишине коомдук көзөмөл жүргүзүү жакшы натыйжа берери белгиленди. Мындан тышкары медиа бийлик менен элдин ортосундагы көпүрө болуп, ачык диалог түзүүгө өбөлгө түзүшү керектиги баса белгиленди. Эле ушул элдин көйгөйүн чечкенге келип атабы деп контролдоп турса, ал ошол жакта кандайдыр бир экономикалык өсүү бар. Бүгүнкү семинардан көптөгөн дезинформация, мисинформация деген терминдердин так аталышыны, маанисин алдым. Өлкөбүздө билесиздер, ар кандай информациялар так эмес, так маалыматты, бир эле маалыматты туура эмес, манипуляциялаган информациялар айтылат да. Ошол бүгүнкү семинардан кийин ошонун тактыгы так эместигин аныктап алдым. Алдыдагы өзүм мугалим катары башка окуучуларга, студенттерге бүгүнкү алган билимимди айтып, кеңири маалымат менен бөлүшөйүн деген идеологияны карманып атам. Талкуунун жүрүшүндө медиа жана өнөктөштүктө жергиликтүү деңгээлдеги актуалдуу маселелерди кантип чечүүгө болоору боюнча да сунуштар айтылды. Белгилей кетсек, бул иш-чара буга чейин өлкөнүн башка аймактарында да өткөрүлүп, алдыда дагы улантылаары маалымдалды. Бермет Манасова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар. Жана башка жактардан тарбиянын бала эч убакта маңызат колдонбойт. Кадамжай районунда асыл тукум малдардын көргөзмөсү биринчи ирет уюштурулду. Райондук мамлекеттик администрация тарабынан демилгеленип, агрардык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан уюштурулду. Аймактагы ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жаткан 53 фермердик чарбанын арасынан асыл тукум фермердик чарба статусун алган чарбалар көргөзмөгө катышты. Тема боюнча аймактык кабарчыбыз Алтынаша Биденова айтып берет. Кадамжай районунда биринчи жолу асыл тукум мал чарбаларынын көргөзмөсү өттү. Анткени аймакта эт, сүт багытындагы малга артыкчылык берген фермерлердин катары көбөйүп жатат. Саамалыктын максаты сандан сапатка өтүү. Көргөзмөгө Масалиев айыл өкмөтүнөн келип катышып жаткан бул фермердик чарбада Абердин ангус породасындагы уйлар багылат. Бул уйлар ири мүйүздүү келип, салмагы да өтө чоң болуп жетилет. Учурда фермада 70ге жакын бодо мал бар экен. Живой массасы 850 кг. Тоодо сууга чыдамдуулугу жакты бизге. Тоодо эми жакшы жүрөт экен, баягы башка уйларга караганда мындай өзүнүн кармап жүрүшү жакшы экен. Коюду кандай? Биз өзүбүз силос өндүргөнбүз, ошо силос менен жүгөрү кебек беребиз. Ошо
ошо Масалиев территориясы боюнча ошо өгүздү асылдан баягы коюп неме кылтабыз. Баткен областы Кыргызстанга ушул жакшы асыл тукум ферма чарбаларды көбөйтүү, жайылтуу. Бүгүнкү күндө Ала Тоо, Швиц, Симентал жана Герефор асыл тукум уйларына суроо талап жогору. Алар туулганда эле көлөмдүү болуп, тез эрденет дешет фермерлер. Сүттүү жана сатыкка келгенде да жакшы баа болуп берет. Эт, сүт экеле багытта. Сүтүнү саба мектепке, садикке беребиз. Бир жылда 20 литрден болгондо канча бир 3 тоннадан төгөрөгү сүт берип калат. Ушу максатыбыз эми ушу параданы көбөйтүрүп, ушул айылга жайылтайлык, ушул элдерге арзаныраак накта сатайлык, көбөйтөйлүк деген максатта. Баягы өзүбүздүн жайдары уйларга караганда онон бир 3-4 бакчаң менен бирөөнү баксаң, ошол жагы дагы пайда. Ал эми Ак Турпак айыл аймагынан көргөзмөгө катышып жаткан бул фермердик чарбада жалпы 30 баш жаңы кыргыз жылкылары багылат экен. Келбеттүү бул жылкылар көптү кызыктырды. Жаңы кыргыз өзүбүздүн кыргыз жылкы, ошону өзүбүздүн урукту жоготпош үчүн фермердик чарба ачып ошондон бери улантып келатабыз. Пулумдарды чыгарып өзүнүн элге сатыш максаты, ошо кыргызчылыктын жоготпош максатында. 20ден 18 80%, 90% экспортқа да чыгат, Өзбекстанга көбүнчө. Кулумдардан азыраак чыгат, баягы мындай чоңоюп, ичине өнөрү чыккандан кийин Баткен областынан аймакта мал жандыктарын көбөйтүү жаатында жаңы тажрыйбаларды фермерлерге жеткирүүгө жергиликтүү бийлик да кызыктар. Район акими Болоткан Байеке уулу келечекте асыл тукум мал сатуу борборлорун ачуу үчүн биринчи кезекте сандан сапатка өтүү зарыл экендигин белгилейт. Иш-чараны райондук агрардык өнүктүрүү департаменти уюштуруу иштерини колго алган. Көргөзмөнүн алкагында банк өкүлдөрү тарабынан элге мал чарбачылыгына арзандатылган нацияларды берүү боюнча да маалыматтар берилди. Андан сырткары азыркы учурда бул өкмөт тарабынан айтылат, азыр бизге тескеме келип түшө элек. Эгер ушундай асыл тукум мал алам деген чарбалар болсо, өкмөт тарабынан азыр каралып атат жылдык 3%. Фермерлерге 5 миллион сомго чейин былтыркы жылы берилген. Мисалы переработка кайра иштетүүчү заводдорго мындай айтканда 50 миллион сомго чейин каралган. Бул көргөзмөгө мындан сырткары район аймагындагы 53 фермер чарбалардын ичинен да келген. Бул жерде биздин негизги семинар көргөзмөнүн максаты сандан сапатка өтүп, ушул малдарды элдерге көрсөтүп, ошо сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүү максаты. Бүгүн ушул район аймагында фермерлер келип, өздөрүнүн асыл тукум малдарын алып келишкен. Буга дагы сыйлык уюштурулган, мыкты кочкон, мыкты бука деген номинацияларга райондук администрация тарабынан сыйлыктар уюштурулган. Мал багууда эң башкысы ветеринардын көзөмөлүн аксатпоо маанилүү экени да айтылды. Учурда район аймагында 41 мал доктору иштейт. Бизде бардык мүмкүнчүлүктөр бар бүгүнкү күндө. Мамлекет тарабынан азот жана уруктар бекер берилип атат. Биздин ветеринардык адистер барып жасап, өздөрүнүн кызматын гана алышаттар. Бүгүнкү күндө бул мына суук азотубуз, ичинде уруктарыбыз бар. Ошол эле бизге клиенттер кайрылган учурда барып жасалма уруктандыруу жүргүзүп беребиз. Бул жерде бардык оборудованияларыбыз бар. УЗИ аппараттарыбыз, жана мына искатель, ичинде зым, жана ошол мык жутуп алган, ошолор бардык акушерский, хирургический инструменттерибиз бар. Мамлекет тарабынан термо чамадандар берилген. Көргөзмөдө фермерлер арасында да сынак уюштурулуп, акчалай сыйлыктар берилди. Мына ушундай кабарлар менен жаңылыктар маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы жыйынтыкталат. Аман туруңуз.